Баткен облусунун аймагындагы район шаарларда жаңы жылдык иш-чаралар уюштурулат. Ага карата коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Майрам күндөрү коомдук тартипти сактоо, жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында укук коргоо органдары, куткаруу кызматтары жана медициналык мекемелер күчөтүлгөн режимде иш алып барышат. 31 декабрда Баткен шаарында жаңы жылдык маанай тартуулоочу оюн-зоок программалары уюштурулат. Майрамдык иш-чаралардын алкагында концерттик программалар, сахналык көрсөтүүлөр, балдар үчүн атайын көңүл ачуулар жана жамааттык иш-чаралар өтөт. Шаар тургундары жана коноктору үчүн коомдук жайларда тартип сактоо көзөмөлгө алынып, жол кыймылынын коопсуздугу да камсыздалат. Тиешелүү мекемелер жарандарды майрамдык иш-чараларга активдүү катышууга чакырып, ошол эле учурда коопсуздук талаптарын так сактоону эскертет. Жаңы жылдык балата майрамы Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусуна ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн имаратынын бет маңдайындагы аянтта жасалган жасалган жайда өткөрүлөт. Эртең 31 декабрь күнү саат 6-дан баштап оюн-зоок, майрамдык концерттер менен башталат. Расмий бөлүгү кечки саат 8-де башталып, Баткен облустук Апа Жайнаков атындагы музыкалык драма театры тарабынан даярдалган жаңы жылдык жомок, концерттик программалар, оюн-зооктор уюштурулат. Ошондой эле быйылкы жылы салют атылбайт, экологиялык коопсуздукту эске алуу менен салют атылбайт. Майрамдык оюн-зоок кечелер саат кечки 10:00-га чейин улантылат. Ошондой эле майрамдык кечеде биз буга чейин дагы жарыя бергенбиз. Эң мыкты жасалган мекеме, ишкана, эң мыкты жасалган жеке секторлор, анан эң мыкты форма кийип баргандарга акчалай сыйлыктар тапшырылат.